Саламатсыздарбы, Кыргызстан телеканалынын көрүүчүлөрү. Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Аны мен Дастан Исмайлов тааныштырам. Дагы 549 адам коронавирус менен катталды. Жумалиев Сыймык Жапыкеевди сотто утуп алды. Пандемия шартында шайлоо кандай өтөт? Ушул жана башка жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. 6 августка карата дагы 549 адам коронавирус менен катталды. Бул тууралуу коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Акматова брифинг учурунда билдирди. Алар Бишкек шаары боюнча 162 учур, Ош шаарында 81, Чүй облусу боюнча 38, Ош облусунда 71, Талас аймагында 36, Нарын жергесинде 12, Ысык Көл облусу боюнча 45, Жалал Абад аймагында 44 жана Баткен облусу боюнча 60 учур катталган. Республика боюнча коронавирус жуктургандардын жалпы саны 38.659 жетти. Акыркы бир сутка ичинде дагы 589 бейтап айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Жалпы сакайгандардын саны 30.099 жетти. Жана ошондой эле Кыргызстанда акыркы бир суткада коронавирус илдетинен 9 адам каза болду. Пандемия башталгандан бери коронавирустан жалпы 1447 бейтап көз жумду. Кыргыз-Тажик чегарасында ок атышуу орун алды. Бүгүн 6 августта таңкы саат 5 чамасында Баткен облусунун Кыргыз-Тажик чегара аймагында кайрадан чыр чыкты. Кыргызстандын чегара кызматынын маалыматына караганда, Баткен облусунун Баткен районуна караштуу Эки Таш деген жерде тажик тараптан белгисиз бирөөлөр кыргызстандык чегарачыны көздөй болжол менен мергенчилик мылтыктан ок чыгарган. Ок атышуудан бир адам колунан жаракат алган. Ок тиген чегарачыга ыкчам медициналык жардам көргөзүлүп, анын учурда абалы орточо экендиги айтылууда. Учурда бул окуя боюнча эки мамлекеттин чегарачыларынын ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, тактоо иш аракеттери башталган. Учурда чегарадагы абал туруктуу деп мүнөздөлдү. Кыргыз өкмөтү менен Казакстан өкмөтүнүн ортосундагы келишимге 2019 жылдын 27 ноябрында Бишкек шаарында кол коюлган. Көпүрөлөр бир эле мезгилде ар бир тараптын өзүнүн аймагында паритеттик негизде курулмакчы. Аларды өз тараптар өз бөлүгүндө пайдаланмакчы. Көпүрөнү куруунун болжолдуу наркы 87 миллион сомду түзөт. Жаңы көпүрө куруу жана колдонуудагы көпүрөнү реконструкциялоо аяктагандан кийин алар бирдей үлүштө эки өлкөнүн менчигине өткөрүлүп берилет. Шайлоону уюштуруу боюнча республикалык штаб түзүлдү. Шайлоо комиссияларын уюштуруу мекемелерин кароо жана материалдык техникалык жактан камсыздоо боюнча иш алып бара турган республикалык штаб түзүлдү. Аны вице-премьер-министр Акрам Адумаров жетектемекчи. Бул тууралуу премьер-министр Кубатбек Боронов шайлоого карата өткөргөн жыйында айтты. Пандемия шартында шайлоо кандай өтөт? Өлкө боюнча күзүндө өтө турчу парламенттик шайлоого даярдык көрүү иштери толук кандуу жүрүп жатат. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов 2020 KG сайтына берген маегинде билдирди. Анын айтымында шайлоо участоктарына добуш берүүдө жарандардын дене табы өлчөнүп, жеке коргонуу каражаттары таркатылып, маал менен имараттар дезинфекцияланып турмакчы жана тийиштүү аралыкты кармануу талап кылынат. Ошондой эле шайлоо участоктарынан тышкары добуш берүүдө жана шайлоочулардын тезмесин тактоо боюнча компаниянын учурда тиешелүү алгоритмдери иштелип чыккан. Ошондой эле Бекматов шайлоо өнүктүгү баштала элек жатып, саясий партияларга эскертүүлөр берилип жаткандыгын белгиледи. Ошол коллегиалдуу орган болгон жумушчу топ өзүнүн бүтүмүн чыгарып, Борбордук шайлоо комиссиясынын кароосуна киргизиши мүмкүн. Же болбосо өзүнүн жумушчу топ аркылуу эскертүүлөрдү бериши мүмкүн. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясы аркылуу дагы эскертүүлөр берилип, бир жолу, эки жолу андан кийин дагы кайталана берген болсо, анда башка чараларды көргөнгө өзүнүн ыйгарым укуктары бар. Эң аягы келип ошол шайлоого катышып аткан саясий партиянын же болбосо талапкерлердин тизмесинен чыгаруу, же болбосо саясий партияны шайлоо өнөктүгүнөн четтеткенге чейин чечимдерди кабыл алганга укугу бар. Балбак Түлөбаев ак иштейм деп ант берди. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп жаңы дайындалган Балбак Түлөбаев 1916 жылкы үркүндө каза болгондорго арналып коюлган 40 шейит мемориалдык комплексинде элге ак кызмат кылаарын айтып ант берди. Мемориалдык комплекске облус жетекчилери 5 августта барып Куран окушкан болчу.
Ыйык ата-бабалардын күмбөзүнүн жанында турам. Уурдабайм, уурдатпайм. Уурунун баарынын колун кесем. Адилеттүү түрдө силерге кызмат кылып берем. Колумдун келишинче, билимимдин жетишинче, эл менен, айыл өкмөттөр менен сиздер менен кеңешип, баардыгын татынакай кылып, колдон келишинче элге кызмат кылам деп сөз берди. Садыр Жапаровдун жактоочусу бүтүн Кыргызстан менен шайлоого барат. Садыр Жапаровдун 8 жылдан берки жактоочусу Шарабидин Токтосунов, Адахан Мадумаров жетектеген бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен шайлоого аттанып жаткандыгын маалымат каражаттарынын бирине билдирди. Ал аталган партиянын лидери жана мүчөлөрү менен эгерде парламентке барып калсак, Садыр Жапаровду чыгаруу боюнча бардык маселелерди жана мыйзамдарды колдой турушкандыктарын айтты. Жумалиев Сыймык Жапыкеевди сотто утуп алды. Бишкек шаарынын Ленин райондук соту жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевдин чоң казат кыймылынын өкүлү Сыймык Жапыкеевге каршы доо арызынын жарым-жартылайын канааттандырды. Бул тууралуу жактоочу Бактыбек Жумашев билдирди. Анын айтымында сот активисттен 10 000 сом өндүрүп алуу чечимин чыгарган. Буга чейин прокуратуранын мурунку кызматкери Сыймык Жапыкеевге социалдык тармактар аркылуу Кубанычбек Жумалиевдин байлыгы 2,5 миллиард долларга бааланган деп айтып, мүлүктүн мыйзамдуулугун текшерүүгө чакырган болчу. Парламентарий бул айыптоолорду четке кагып, экс-прокурор Жапыкеевдин 10 миллион сом талап кылып сотко кайрылган. Ак кунастарды аткандар кармалды. Жалал-Абад облусунун Сузак райондук милициясы кызыл китепке киргизилген ак кунастарды аткан кишини кармады. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат кызматы кабарлады. Кечээ аталган факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жоруктар жөнүндө кодексинин 144 беренеси, тагыраак айтканда жаныбарларды жана өсүмдүктөрдү жок кылуу боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иши ачылган болчу. Ал эми сайсыз ок атылуучу курал боюнча акты түзүлүп, соттук баллистикалык экспертиза дайындалган. Тергөө аракеттери уланып жатат. Эскерте кетсек, 4 август күнү коргоого алынган ак кунастарды кармап, сүрөткө түшкөн кишилер тууралуу маалымат жарыяланган. Шевченко эң мыкты 100 мушкердин катарында. Кыргызстандан чыккан UFC мушкери Валентина Шевченко Чипейладжи спорттук басылмасынын версиясы боюнча эң мыкты 100 мушкердин катарына кирди. Толук тизме порталдын сайтына жүктөлдү. Жаңыртылган маалымат боюнча Шевченко 58 орунду ээлеп турат. Жалпысынан рейтингке 224 спортчу киргизилген. Арасында карьерасын жыйынтыктагандагы спортчулар бар. Аларга бааны MMA сүйүүчүлөрү берген. Ысык көлдү 13 саатта сүзүп өткөн спортчу Виталий Худяков таңкы саат 5-те Чолпон Атадан чыгып, 13 саат өткөндөн кийин Кажы сайга жетти. Ал бул убакыт ичинде 50 километрден ашык аралыкта сүзүп өттү. Белгилүү болгондой, казакстандык спортчу Виталий Худяков 5-10 километрге ачык суу үстүндө сүзүү боюнча Азиянын чемпиону жана олимпиадалык оюндардын катышуучусу болуп саналат. Бейруттагы чыгым 5 миллиард доллардан ашышы мүмкүн. Бейруттун губернатору Марван Аббут порттогу жарылуудан улам болгон чыгымды 3 миллиардтан 5 миллиард долларга чейин болушу мүмкүн деп баалады. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү LBCI News басылмасы жазып чыкты. Губернатордун айтымында караганда чыгымдын суммасы 5 миллиардтан дагы көп болушу мүмкүн. Эске салсак, кечээ 4 августта Ливандын борбору Бейрут шаарынын портунда өтө күчтүү жарылуу болгон. Акыркы маалыматтарга караганда, жарылуунун кесепетинен 100дөн ашуун киши көз жумса, ал эми 4000дей адам жаракат алган. Шаардагы ооруканалар толуп, жабырлануучуларды Бейруттун айланасындагы ооруканаларга жөнөтүшүүдө. Шаардын бүт районундагы турак үйлөр жабыр тарткан. Ал эми портко жакын жерлердеги имараттардын фасадтары урап түшкөн болчу. Бейруттун портунда жарылган аммиак селитрасы бийлик 2014 жылы конфискация кылган кемеде болгон айтылды. Кеменин ээси банкрот жарыялап, иш жүзүндө ал кемени таштап салган. Батумиден Мозамбикке 2750 тонна селитра жүктөп бараткан кеме 2013 жылдын сентябрь айында бузулуп, Бейруттун портуна токтогон болчу. Кемени текшергенден кийин экипажга аны порттон чыгарып кетүүгө тыюу салынган. Ал эми конфискация болгон селитра Бейруттун портундагы кампада сакталып турган. Ал жок кылынышы керек болчу.
Афганистанда 10 миллион адам коронавирусқа чалдықты. Афганистанның саламаттықты сақтау министрлігі елдің 3-тен 1-і же болбосо 10 миллиондон ашығы коронавирус жұқтырып алғандығын маалымдады. Министр Ахмад Жават Османи 5 августта журналистерге өлкөдөгү 32 миллион халктын 31,5% коронавирусқа кабылгандыгын айтты. Эң бийик көрсөткүч Кабулда. Андагы 5 миллион адамдан жарымынан көбү COVID-19 илдетин жугузган, басымдуу бөлүгү балдар болуп саналат. Алдыда 7 августка карата аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Ушул жана башка жаңылыктар менен 2020 KG сайтынан жана ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчалардан таанышсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен кош айтышам. Эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.